Жакшылыктан жарышалы достор, кайрадан силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздердин алдыңыздарда абдан кызыктуу маек болгону турат. Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет демекчи. Буга чейинки менин ар бир ийгиликтериме өзүмүн сабактарын, билимин берген жана багыт көрсөтүүчү байкемдин үйүндө коноктомун. Саламатсызбы Жогорку байке, кандайсыз? Саламатчылык, кош келипсиңер. Акыркы жаңылыктарыңызды көрүп жатабыз. Абдан кызыктуу маектерди берип жатасыз, ошондой эле кызыктуу сабактарыңызды да көрүп калдык. Деги эле учурда эмне менен алектенип жатасыздар? Ошо жаңылыктарыңыз менен бөлүшөлүк. Биз акыркы учурда эмне менен алектенип жатабыз? Ушу өзүбүздүн бизнесибиз бар. И адамдарды жашоого машыктырып келебиз. Бизде ошо эки дүйнө машыгуу борборубуз бар. Ал жактан ошо адамдарды көбүнчө илимге, билимге үйрөтүп, ошол алган билимдерди жашоого алып келип, жашоодо колдонгонго жардам берип келебиз. Кандай учурда билим бизге жугуштуу болот? Сиздерге бир лайфхак берип кетейин. Мен акыркы көз карашымда адамдар көп учурда окуйт, бирок окуган нерсесин жашоосуна алып келе албайт, привычка кыла албай жатат. Алган билимин өзүнө сиңирип, жашоосуна колдонуп, бир успехке жете албай кыйналып келген учурлар көп болот. Ар түрлүү коучтарга барышат, ар түрдүү тренерлерге барышат, бирок ошо алган билиминин майын чыгарып, жашоосуна колдоно албай кыйналып келишат. Бул нерсени мен бир ключевой нерсесин таптым. Сиздерге бир лайфхак болсун, бөлүшүп кетейин. Оңой болуш үчүн. Биз кандайдыр бир информацияны жогору жактан алып жатканда, биздин сознаниябызга келет. Сознание бул биздин акылыбыз, акылдан биздин подсознанияга өткөзүлгөндөн кийин биз ал жашообузга келди деп эсептесек болот. Биз информация боюнча калган ал нерсе биздин сознаниябызда калат да, сознаниябызда ал көп жашабайт. 1 сутка, ашып кетсе 2, болбосо 3 суткадан кийин ал сознаниябыздан өчүп калат. Бул эми нормалдуу нерсе. Биздин памятибизде кандайдыр бир информация 3 эле күн жашайт. Это норма, бул жаратылыш. Ошон үчүн биз кандайдыр бир информацияны сознаниядан подсознанияга өткөзүш үчүн биз көп учурда коучтар айтып келет, аны кайталаш керек деп. Да, кайталаш керек дагы биз подсознаниябызга өткөндөн кийин ал биздин жашообузга келет. Адамды негизи сознание эмес, подсознание башкарат. Ошондуктан биз кандайдыр бир жаңы нерсени, информацияны жашообузга алып келиш үчүн подсознаниябызга өткөзүшүбүз керек. Ошондо биздин телобузга отурат дагы. Андан кийин биз кылган нерселерибиз жеңил болот. Тело кыйналбайт да. Ошол учурда биз адамдын телосуна отургандан кийин биз адамга уже привычка болду. Анда адамдын жашоосуна келди деп билебиз. Эми бул жерде проблема сознание, подсознаниянын ортосунда креативный сознание деген бар да. Ошол креативный сознаниядан көп учурда ал адамды фильтрлеп турат, информацияны өткөзбөйт да. Көп учурда ушул нерсени адамдар билбегендиктен алган билимин колдоно албайт да. Бунун бир техникасы эмоция болсо, если эмоциональный бирөө информация берсе, ал түз подсознанияга кирет. Если ал адам эмоциясы жок, өлүмүш болуп айтса, ал подсознанияга кирбейт дагы. Ал алган информацияны адамдар кайталаш керек. Несколько раз кайталагандан кийин барып ал подсознанияга өтөт. Андыктан азыркы адамдарда өзүң билесиң, эмеси убактысы жок, көп учурда кайталабай коет дагы. Ошо менен ал информация боюнча калат да, ал 3 күндө, максимум 3 күндө өчүп калат. Адамдардын көп учурда билбегендиги ошол. Информацияны ала берет, бирок аны жашоосуна алып келе албайт. Ал 3 эле күн жашайт дагы, аны 3 күндөн кийин мындайча айтканда уктап турса жок калат да. Ошондон адамдар кыйналып жатат азыркы учурда. Информация аябай көп, бирок алган информацияны жашоосуна алып келе албайт. Темадан улай эле ошол учурдагы актуалдуу темалардын бири коучтан коуч, тренерден тренер көбөйүп жатат. Ошол эле мотивация берүүчүлөр, ошол эле окутуучулар абдан көп, бирок ошолордун арасынан дагы азыр жашоого машыктыруучу деген теманы көп адамдардан угуп жатабыз. Негизи эле жашоого машыктыруучу дегенде эмнени түшүнсөк болот? Биздин школанын өзү аты айтып тургандай эле жашоого машыктыруучу. Биз кандайдыр бир техниканы беребиз, бирок ошону машыктырабыз да. Кайра эле кайталаттырабыз. Биз бир техниканы берген борбор калтырып койбойбуз, аны адам менен 1 ай иштеттиребиз. Чтоб 90 күнгө чейин ал подсознанияга киргичеңдик ал машыгыш керек да. Адам машыкпайынча бул информацияны алып эле коюп, бул аздык кылат. Ал адамга кире бербейт да. Ошон үчүн биздин темабызга жараша биз алган адамга берген информацияны жашоосуна алып келгичеңдик
подсознанияга мындайча айтканда отуруп привычка болуп анын телосы оңой ошол нерсени кыймылдап аракетке келгичеңдик биз аны машыктырабыз. Күндөн күнгө кайталатабыз. Повторение мать учения дегенде биз повторенияга алып келебиз дагы. Ошондуктан биздин темабыздын аты жашоого машыктыруу. Адам машыкмайынча бул угуп эле койгон аздык кылат да. Угуп койгон менен ал билим көбүндө билим боюнча кала берет, бирок ал жашоого келбесе анын бир дагы пайдасы жок. Ал эми азыркы окууну бүтүп жаткан ошо жаштарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Эмне кылса жашоого жакшы машыгат? Кандай багытта окууга тапшыра тургандарга кандай багыттарды сунуштайт элеңиз? Негизи эле жаштарга болгон кеңешиңиз кандай? Эми азыр 21-кылым мен жаштарга негизи сунуштай турган нерсе меники совсем башка. Көпчүлүк агайлар эмелер берген сабактардан диплом ал башка нерсеге мен сунуштай албайм. Анткени азыр убакыт аябай бат өсөт. Азыр 24 саат убакыт жок. Азыр 14 саат эле болуп калган, убакыт ушундай кыскарган. Буну көп адамдар билбейт. Азыр 5 жыл диплом алып окуштун вообще кереги жок деп ойлойм. Азыр ошол эле нерселердин курстары бар. Максимум 3 ай, 6 ай окуп алып эле акча таап баштаса болот, Мен жаштарды эмнеге кызыксаңар, ошол нерсенин курсуна барып эле 3 ай окуп алганды сунуштайм. Баягыдай 5 жыл, 6 жыл окуштун азыр вообще кереги жок деп ойлойм. Техниканын заманы, интернетте баары турат, ошодон эле үйрөнүп, же болбосо коуч тренингтерге барып, жашоосун үйрөнүп алып, дальше иштеп кете берсе болот. Ошол эле курстарда, мисалы үчүн азыр болбогон эле бир курстарды сатып алып, анан билимдин деңгээли жоголот деп ойлобойсузбу? Мисалы үчүн сандан эмес, сапаттан эмес, санга өтүп жатабыз деген суроого. Билим деңгээли дегенде да бизде совет учурунда билимди берүү үчүн аябай убакытты көп колдонгон, 5 жыл, 6 жыл, 9 жылга чейин билим берүү келген. Бирок азыркы жаштардын интеллеги күчтүү болгондуктан бул анчалык убакытты талап кылбайт. Азыркы жаштар бир нерсени бат эле үйрөнүп алат да. Бул замандын талабы, бул жаштарга азыр аз убакытта көп нерсени билип алууга болот. Азыр мурункудай эмес, информациялар бар, соцсети бар. Мурун илим билимдер жок болгон, көбүнчө китептен издеген мугалимдер жок болгон. Азыр доступтар кеңири болгондуктан муну бат эле үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Илим билим алыш керек, ошону кимден алыш керек, кандай учурда алыш керек, ошону талдап, анализге келип, бизге консультацияга келсе, биз ошого кандай жол көрсөткөнгө, аны отдельный уже өзүнө ар кимге индивидуальный консультация бергенге чакырабыз. Ишиңиздерге ийгилик. Ошол эле темага улай, негизи эле бизнес жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыз? Бизнес жөнүндө эмне айтып берейин? Эми бизнеске мен негизи адамдарды айлыктан чыгып бизнеске алып келем да. Мен айлыкка вообще үндөбөйм, бирок ошол эле учурда дагы эле адамдардын интеллекти слабый болгон үчүн айлыкта иштеп аткан адамдар сразу эле бизнес айлыгын таштап бизнеске келип алган учурлар болуп калат. Жок, аны эмес. Айлыкта иштеп атканча акырын өзүнүн бизнесин создавать эткенге үйрөтөбүз да биз негизи. Бизнес бул жакшы, бизнес бул мүмкүнчүлүк, бул бизнеске обязательно келиш керек. Бул эртеңки сенин келечегиң, эртеңки сенин убактың да. Айлыкта жүрсөң сенин убактың жок, бизнес создавать этип, азыртан бизнес создавать этип албасаң, уже сен мындайча айтканда эртеңки убактыңды урдатасың дагы. Сен өмүрүңүн акырына чейин иштегенге туура келет. Азыркы пенсияга чыккандан кийин деле ал пенсиябыз биздин жашоого жетпейт. Ошол эле жаштарга кантип бизнес баштаса болот деген суроого биз жаштардын эми бул дагы индивидуальный нерсе болот. Биринчиден обязательно ал жаштар өзүнүн ошол кылган ишин сүйүш керек, кызыгыш керек. Адамда кызыгуу болсо, ал бизнести алып кетет. Кызыкпаган бизнес болсо, акча үчүн башка үчүн кылган бизнес болсо, ал определенный уровеньге барып аны таштап коет. Ошондуктан аны да отдельный информация, отдельный консультацияга жазылса, кимдин каяка кызыкчылыгы бар. Аны дагы консультациядан биз толук информация беребиз. Бул индивидуальный бериле турган нерсе. Так общий бизнестин түрү көп, мондай лайфхактар көп, бирок аны бардык адамга айтсаң, ал туура келбей калышы мүмкүн. Ошол эле мына базарды айтсак, мисалы базар бирөөгө жакпашы мүмкүн. Бирөө ал нерсени кыла албашы мүмкүн, соода саттыкта. Ошондо сиздерди соода тармагынан башка дагы башка бизнес үчүн
сырттан билебиз, өзүңүз жеке ишкер эмнелер менен алектенесиз, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат берип кетсеңиз. Өзүм жөнүндө соода тармактан сырткары биз ошол эле жаштарды байерствого да үйрөтөбүз. Турциядан, Кытайдан товар алып келгенге, Дордойдон Россияга, Казакстанга товар отправка кылганга биринчи жеңил жолдору без уважения жаштарды байерствого, андан кийин өзүм жеке курстарым бар. Криптовалюта менен бир аз алектенебиз. Ошол эле фасадный сары таш менен алектенебиз. Азыркы учурда соода тармакта. Андан кийин ошо основной басымды биз эми бул уровендерде 20 жылдан бери иштеп келатабыз. Азыр эми адамдарды көбүнчө убактымды адамдарды машыктыруу жагына, адамдарга ушу обучение берүү жагына басым жасап атам. Ошол эле криптовалюта деп калдыңыз го, ошол жөнүндө бир аз болсо да маалымат берип кете аласызбы? Себеби азыр андай криптовалюта десең эле көпчүлүгү сет тармактарын элестете алышат. Акция ошол эле сет менен криптовалютанын айырмасы кандай? Сет бул совсем башка дүйнө. Сет деп бул эми кандайдыр бир продукцияны через сет сатканды сет деп айтабыз. А криптовалюта бул как-то цифровой валюта. Бул 2009 жылы түптөлгөн биткоин номер 1 биткоин цифровой акчасы бар. Бул азыркы учурда $70.000 нарак бир валютасы. Ага окшогон альткоиндардын 20.000ден ашык түрлөрү бар. Буларга инвестиция кылсаңыздар болот, если свободный акчаңыздар болсо, билимиңиздер болсо, конечно. Жок, торговать этсеңиздер болот, алып сатып, там биржалар бар, рыноктарга кирип алып сатууларды кылса болот. Болбосо жөн эле сактап, муну биткоинди алып койсо, мисалы быйыл кышта $20.000 эле, азыр $70.000 чыкты. Мындайча айтканда 20.000 алып койсоңуздар, азыр $70.000 болмок. Бул дагы инвестицияга кирип кетет да. Бизнестин бир түрү да? Бизнестин бул цифровой түрү. Да, бул жака биз инвестиция менен заниматься этебиз. Основной вложение инвестиция кылабыз. А так адамдар үйрөнүп торговать этем дегендер болсо, аларга да обучение берип, торговляны да үйрөтөбүз. Соода тармагына кандай келип калдыңыз эле? Соода тармагына биз ушул школду бүткөндөн кийин 18 жаштан ошо Казакстан Астана шаарына соодага байкебиздин артынан барып, соода тармакка продавец болуп иштеп калдык. Ошол жакта 10 жылдан ашык эмгек кылып, биринчи сооданын эмне экенин ошол жактан таанып, соода кылып келдик. Азыр 2015тен бери ошо Бишкек шаарында Дордой чоң базарда соода кылып эмгектенебиз. Мужской товарлар менен соода кылып, товарларды Турциядан, Кытайдан, Бишкектин өзүнөн алып соода кылабыз. Сырттан келген адамга негизи эле базар жөнүндө кандай маалымат бере аласыз? Сырттан келген адамга негизи соода тармагын баштайм деген адамдар болсо, негизги биринчи совет бул базарда кайсы товарлар актуалдуу, кайсы товарлар иштеп жатат, ошону толук билиш керек. Андан кийин ошол оборотуна жараша местаны тандап алыш керек. Если обороту жакшы болсо, ходовой жакшы жерден место алып, же болбосо шаардан магазин ачып иштесе болот. Жок, акчасы азыраак адамдарга азыркы 21-кылымдын талабына жараша интернет магазин ачып, Instagram, TikToктон сатып иштей берсе болот. Ошол эле базардын кандай кыйынчылыктары жана минусу плюсу деген жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Базарда эми негизинен 3 нерсе бар, ошону карманыш керек. Биринчи албетте бул сатуу тармагы, продавец күчтүү болуш керек, экинчи оборот болуш керек, үчүнчү товар. Бирок ошону тандай билүү тармагы, биринчи товарды тандап билиш керек. Товарды если жакшы тандай албасаңыз, ал товар уже автоматически баасы түшөт да, распродажага түшөт, эч ким албай койсо анын куну жогорулат. Экинчиден ошол местаңыз ходовой болуш керек. Местаңыз ходовой жакшы болсо, ошол жерден жакшы сатуулар болот. Андан кийин үчүнчүсү бул продавецтен көбүрөөк эле ойнойт. Продавец если жакшы саткан болсо, продажа техникасы болсо, анда да соодаңыз болот. Анын ичинде дагы камтыла турган көп нерселер бар. Сервис болуш керек, клиент обслуживание кылыш керек, атмосфера болуш керек магазиндин ичинде. Ушул основной нерселерге ушул каралат. Негизи эле соода тармагына келгениңизде сизге канча убакыт болду?
Мен негизи соода тармагыма так 2003 келгенмин, 20 жылдан ашып калды. 21 жыл болуп калды. Бирок өзү 15 жашыман эле соода кылып акча кармап баштаганмын. Ошо соодадын башында биз деле ошо мелочтан сатып, носкиден баштап көтөрүлүп, азыр ошо чоң крупный нерселерди алып сатабыз. Басымды көбүнчө мужской товарларга жасап, Турциядан, Казакстандан, Бишкектин өзүнөн, Кытайдан заказ берип алып, соода тармагын соода кылып келебиз. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн ошол соода тармагындагы кыйынчылыктар же болбосо кандайдыр бир жетишкендиктер жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Эми жаш кезде башында биз соода тармагын Казакстандан баштаганда эми школду бүтүп келдик, жаш бала болдук, эч кандай деле ойноп күлүп эле соода кылып көп нерсени билбедик, бирок ошол практика жүзүндө көп нерсени үйрөндүк да. Бир тууган байкеме продавец болуп 3 жыл иштедим. Андан кийин өзүнчө место ачып, өзүнчө иштеп кеттим. Ошол эми продажа менин нарагымда бар үчүнбү, мага башынан эле жеңил болду бул тармак. Андан кийин ошо өзүбүз изденип, өстүрүп, өнүгүп, практика менен алган билимдерди кошуп, сервиске, техника продажаны үйрөнүп, сатуу жагы мага подсознательно да, мындай проблема жок, сатуу жагынан мүмкүнчүлүк аябай жакшы менде. Сатуу тармагында жакшы мүмкүнчүлүктөрдү билем деп калбадыңызбы? Ошондо дагы кандай сунуштарыңыз бар эле? Жаңы сатуу тармагына жаңы келген адамдарга эмнелерди айтып бере аласыз? Кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнеден баштаса? Сатуу тармагында эми болгондо биринчи көбүнчө көп сөздөр эскирди. Бизде азыр продавецтердин көбүнчө минус жагы телефон карап отура беришет, экинчи келген клиентке обслуживание көрсөтө албайт да. Клиентке обслуживание кылыш керек. Келгенде мен бир фишка менен бөлүшүп кетейин. Келген клиентке обязательно комплимент айтыш керек. Экинчи 90/10 деген формула бар. Буну 10% товарга көңүл бурулат дагы, 90% клиенттин өзү менен иштелет да. Клиентке внимание кылынат, клиенттин көңүлүнө каралат. Бизде кандай? Наоборот, баягы товар деле мактай берет да. Келиңиз, размери бар, Турция, Китай, фабричный дей берет. Ал сөздөр уже адамдар кулактары уга берип, уже ал сөздөр анча деле адамдарды теппейт да. Ошон үчүн бу жерде бир фишка адамдардын өзүнө карай иштеш керек да. 10% товарга көңүл буруш керек. Да, размери бар, жакшы бренд товар деп койсоңуз, ал жетиштүү болот да. Основной келген клиенттин өзүнө внимание көбүрөөк аударса, азыр вниманияны адамдар көбүрөөк күтөт. Ошол эле конкуренция жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Азыр кайсы товарга кирбейли, кайсы багытта болбосун конкуренттер абдан көп деп атпайсызбы? Эми конкуренция бардык эле рынокто. Сиз үчүн конкуренция деген эмне? Конкуренция бардык эле товарда бар, менин жеке оюмда. Бирок ошону конкурент бар жерде өсүш да бар да. Конкуренттен калбай иштесең, изденсең, конкурентти жеңип чыксаң болот. Ал үчүн ошол көп техникаларды, знанияларды алып алсаңыздар, определенный конкурент деле конкурент болуп, сизге кыйынчылык тудурбайт. Если эле билимиңиз жок болсо да, конкурентте жеңилип, анда соодаңыз естественно өтүшөт. А так конкуренцияны жеңген техникалар көп, иштеш керек. Мисалы бизден ошол эле Турцияны алсак, ошол эле Европаны алсак, бизден 100 жыл, 200 жыл соода тармактан асты да. Барсаң башкача обслуживание кылышат, башкача сервис, ал нерселер бизде көп учурда каралбайт да. Бизде барсаң ошол эле алсаң ал, албасаң жок деген мамилени көп учурда магазиндерден, соодадан, дордойдон көрөсүң да. Ошол эле билим деп калбадыңызбы? Ошол сатуу тармагында же ошол эле жаңы бул деле бул сатуу тармагы бул өзүнчө чоң бизнести сабак деп айтасыз го. Сиз ошол багытта кандай билимдерди сунуштайт элеңиз? Сатуу тармагында, конечно, продавец болсоңуз, продажа техника деген бар, продажа воронка деген бар. Ошону толук билип үйрөнүп алган киши сатууда кыйналбайт. Ал эми сиз сатпай туруп товар алсаңыз, анда товардагы рынокто кайсы товар актуалдуу, кайсы товарлар тренд, кайсы товарларда сатуу жакшы болуп атат, ошону билип турушуңуз керек. Ал үчүн опыт керек, ошо навык керек. Көбүрөөк рынокто жүрсөңүз, сиздин көзүңүз ачылат дагы. Базарда кайсы товарлар мода болуп атканын байкап тура аласыз. Сырттан келсеңиз, көп товарларды көрбөйсүз. Мода, тренд болуп аткан товарлар көбүнчө ич ара эле контакттар менен кете берет да.
Мен сизди сатуудан башка дагы көптөгөн бир кызматтарда ошол эле инвестор катары, ошол эле бизнесмен катары тааныйм. Өзүңүз жөнүндө дагы кандай маалымат берип кете аласыз учурдан пайдаланып? Мен өзүм жөнүндө кеңири тааныштырып кетсем, менин атым Жумашев Кенжебек Мусаевич, 1985-жылы болом. Ош областынын Каракулжа району Алайкы өрөөнүндө Көк айылында туулганмын. 10 бүтүп Бишкекке келип, Бишкекте чоң окуу жайды бүтүп, андан ошо Казакстан тарапка, бизнес тарапка болуп кеткенбиз. Ошо 20 жылдан бери бизнес үстүндөбүз. Андан сырткары ошо адамдарга обучение беребиз, адамдарды жашоого машыктырабыз. Эки дүйнө машыгуу деген сабагыбыз бар. Духовный жактан бир, экинчи ошол адамдарды төрт тармактуу өнүгүү жагынан көбүнчө өндүрүш иштеп келебиз. Ал кайсы сабактарга кирет? Ага төрт тармактуу. Биринчи адамдын жеке өзүнүн ден соолугу, семьясы, коомдогу орду. Төртүнчү бул ошо өзүнүн бизнеси. Адам ошо төрт тармакты тең алып кеткенде жашоодо успех болот да. Азыркы учурда көбү бир эле тармагын же эки тармагын өнүктүрүп кетет дагы, эки тармак аксап болуп калат. Уже адамдар көп учурда стрессовый состоянияда, депрессияда жүргөнүнүн көптөн бир бөлүгү ушул минусу да. Ушул жагын көрбөйт, же акчасы кетип калган, же здоровьясы жакшы, залга барат, башка жагы артта калып калган, же семьясы жакшы, финансысы жок, ошо бир тармагы аксап калат да. Ошондуктан төрт тармактуу өнүктүрүү жагында дагы иш алып барабыз, адамдар менен иштешет. Учурдан пайдаланып сизден сурагым келип турат. Ошол эле сиз болсоң өзүбүздүн обучениябыз бар деп калдыңыз. Эмнелерди кылсаңыздар болот? Мисалы үчүн консультацияга жазылса болот туурабы сиздерге? Обучениеңерге жазылып? Да, Ал мага жөнүндө кайда маалымат алса болот? жеке консультацияма жазылса болот. Менин Instagram баракчама менеджерлерге кайрылса болот. Биринчи консультация өзү адамдын эмнеге, негизи анализ кылып алышым керек. Мен адамдын эмнеге жөндөмү бар, анын психологиясы кандай, ал эмнеге дайын, кандай чоң акчага, канчалык чоң акчага дайын ал адам. Андан кийинки иштер жүрөт. Андан кийин мен жеке наставничеством бар, наставничествома жазылса болот. 1 айлык курстарым бар. И соода тармагына 0дон баштап аны бир доходко, определенный доходко чыгарганга курстарыбыз бар. Ага жазылса болот. Анан эми духовный дагы курстарыбыз бар. Ал жака отдельный тема коюп, аны отдельный старт алдырабыз. Ал жака да жазылып, кимде ким өзүн духовный өнүктүрөм деген болсо, ал жака дагы жазылса болот. Сиз маегиңизге чоң рахмат. Биз буюрса дагы келебиз. Тилге каршы убакыттар экен. Сизге чоң рахмат. Сизге эркин микрофон болсун. Рахмат келгениңиздерге чоң. Ушул мен Нурсулуу карындашым келип интервью алганына абдан кубанычтамын. Сага ийгилик, өнүп өсө бер. Кандай жардам керек болуп жатса, кандай маалымат керек болуп жатса, кимден эмне алыш керек болуп жатса, кайрылсаңыздар, биз ар дайым ачыкпыз. Чоң рахмат. Бул байкебиздин Instagram'ын мен сиздерге комментарийдин алдына белгилеп кетем. Ал жактан да кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Чоң рахмат.